Саламатсыздарбы? Мен Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн алдындагы окуу уулдукканасынын башчысы Нуридинова Бегим Айрабдиновна. Бүгүн сиздерге Ашым Жакыпбектин Теңири Манас китебинен үзүндү окуп беремин. Ак балта ашуу ашты, бел басты. Буруул токой аралап, агыны катуу суу кечти. Алтай тоодо өткөн соң дагы нечен аруу бел өттү. Аттын башын чыгыш багытка бурду. Агын суулар көбөйдү. Улаам барган сайын, улаам түндүктөгөн сайын токой коюуланып, жашыл токой менен жанаша күмүш токой чер жолуга берди. Колот-колоттон шаркыраган суулар биригип, дайраларга айланды. Ошентип бир ай дегенде Ак балта Энесай дайранын боюна жетти. Бала кезинде 2-3 курай келген жөнү бар Ак балтанын ошон үчүн улаам суу ээрчиген сайын жердин суусун тааный берди. Кеңирсеген кенен өрөөн, оң жээгин жашыл токой, сол жээгин күмүш токой, кең өрөөндүн ортосундагы Энесей дайра бир жерлерде мелмилдеп жайылбагат, бир жерлерде эки жээгин кызыл жармалап, көк кашка суу жоошо албагат. Бул жайкын жайды жердеген элдин мүнөзү ушу дайраданбы же дайра мүнөзү элден жукканбы, айтор бири-бирин айныбай тарткан. Жээктеги токой ичи кайберендердин бейиши белем, бугу марал тигинен да мындан да жолугат, киши көрбөгөндөй маңыроо карайт, кээде дүркүрөгөн жолборс тоошу токой жаңыртат, мамалактарын алышып ойногон аюу көп. Боркулдап мамалактар жүрөт, түлкүнүн калтырлары ушерден тараганбы, жүнү жылтылдап төгүлүп, тайган агытаар, куш-салаар маал дегени эскиргенден мант берет да жылт коюп качат. Нараак басып электегенден карап туруп калат. Киш менен суурлар суйлайт. Булаганын кундузу кыз узатып, көч тартат. Ак балта билбеген дагы не түрдүү жаныбар, сан түркүн илбейсин куш.